Көптөгөн адамдар BMW логотипин учакка түздөн түз байланыштуу деп ойлошот. Мен да мурда ошондой деп ойлочумун. Бирок чындыгында баары биз ойлогондон бир аз башкача. Учкучтун пропеллерине байланыштуу бул түшүнүк 1929 жылдагы жарнамадан кийин пайда болгон. 1929 жылы BMW өзүнүн логотипин айланып турган учактын пропеллеринин фонунда көрсөткөн жарнама чыгарат. Жарнама ушунчалык ийгиликтүү болгондуктан адамдар BMWнун логотипин пропеллерге түздөн түз байланыштуу деп ойлоп калышат. Негизи 1913 жылы пайда болгон. RAV компаниясы учактар үчүн кыймылдаткычтарды чыгаруу менен алектенген. 1917 жылы компания ребрендинг жасап жаңы аталыш жана жаңы логотип пайда болот. Ошол эле учурда компания жаңы багытка өтөт. Алар эски RAV логотипин сырткы кара формасын сактап, компания негизделген Бавариянын туулусуна окшош кылып ак кол түстөрдү колдонушат. Ошол кездеги мыйзамдарга ылайык компаниялардын логотиптеринде мамлекеттик символдорду түздөн түз колдонууга болбой турган. Ошондуктан түстөрдүн орду алмаштырылган. Кийинчерээк эл арасында BMWнун логотипи учактын пропеллерин билдирет деген түшүнүк пайда болгон. Ал эми BMW муну оңдоп жокко чыгарууга аракет кылган эмес. Анткени бул образ ылдамдыкты эске салат жана BMWнун тарыхы менен абдан жакшы айкалышат. Эгер сиздерге менин видеом жакса, кыргызча контентке жана мага колдоо көрсөтүп катталып коюңуздар.